Салам достор, кандайсыңар? Эң көп берилүүчү суроолор бар. 100 адам звонок кылса, ошонун 99-у бере турган суроолордун бирине бүгүн жооп берейин. Бул кандай суроо десеңер, заемщиктин ипотека алган адамдын корккон учуру. Төлөп барайтып, бир учурда бир нерсе болуп калсам эмне болот деген. Бир нерсе эмне? Өлүп калса, ооруп калса, кетип калса, депортация болсо эмне болот да? Мисал үчүн 2020 жылы үй алды, 22 жылы депортация болуп кетти. Эмне болот? Понятно, что жаман болот, но выход всегда есть. Либо сдаете квартираңарды, арендаторлар акчасын төлөй бересиңер, бул бир выход. Экинчи выход, сатасыңар, банктагы карызыңарды жабасыңар. Мисал үчүн 20 жылы силер 5 миллион алгансыңар, 22 жылы силердин карызыңар болгону там 3,5 миллион калды. А үйүңөрдү уже там 7 миллионго саттыңар. 3,5 миллион банктагы карызыңарды алып төлөйсүңөр дагы, калган 3,5-ды чөнтөккө салып алып кете бересиңер. Бул бир эмне болсо болот. Экинчи эмне болот? Мисал үчүн ооруп калды. Мисал үчүн инвалидность определенная группа алып калды. Эмне болот? Эгер сиз страховка кылган болсоңуз, страховая компания сиздин банктагы карызыңызды ай сайын төлөп турат. Үчүнчү бир нерсе болот деген, бул мисал үчүн каза болуп калса, эмне болот? Эгер сиз страховая компания менен келишим түзгөн болсоңуз, страховка кылган болсоңуз, то тогда страховая компания банктагы баардык карызыңызды жаап берет дагы, бала чакаңыз, наследниктер да, жолдошуңуз, может ата энеңиз сиздин үйүңүздү карызы жок, таза үйдү наследствого алып калат. А карыздын баарын страховая компания төлөп берет. Баса айтчу нерсе, бул страховой случай болсо. Мисал үчүн, арак ичип өлүп калса, то тогда это не страховой случай. Или өзүн өзү асынып алса, это тоже не страховой случай. Если это машина коюп кетсе, инфаркт болуп калса, рактан каза болсо, или внезапно там сердечный приступ болсо, или бирөө бычактап кетсе, это страховой случай. Даже коронавирус страховой случай болуп, канчалаган адамдар өздөрүнүн каза болгондор да, это плохо, что каза болуп калды, но хорошо, что застраховали. И страховая компания карызын төлөп берди. Ипотекада обременениеде турган үйдү спокойно сатса болот. Поэтому если вдруг вы захотели там просто төлөп келдиңер и төлөй албай калдыңар, сатып кетсеңер болот. Или же кредитный каникулы оформлять этсеңер болот. То есть выход всегда найдется. Не переживайте, мы рядом с вами.